Диярбакыр Түркиянын белгилүү жана байыркы шаарларынын бири. Бул жакка жетүү кыйын эмес. Ал эми бул үчүн сиз учак же автобусту колдонсоңуз болот. Ал жака учак менен кантип жетсе болот? Түрк аба жолдорунун учагы Диярбакыр Йени Хава Лиман аэропорту шаарынын борборунан 8 километр алыстыкта жайгашкан. Бул жерде түз эл аралык каттамдар каралган эмес. Андыктан Стамбулга же Анкарага трансфер менен учуш керек. Бул шаарлардын аэропортунан Диярбакырга Түрк аба жолдору жана Pegasus аба жолдору тарабынан күн сайын бир нече каттам жүрөт. Учуу узактыгы 1 саат 30 мүнөттү ээлейт. Аэропорттон шаардын борборуна жетүү үчүн такси колдонсоңуз болот. Дал ушул мен кетип бараткан бул көпүрөнүн аты Сезимле деп аталчу экен. 1065-жылы курулуптур. Бирок эмнегедир кийин 10 көзлүү деп атап коюптур. Биз же которгондо 10 көздүү же 10 көзөнөктөн турган аркадан турат экен. Алды жагынан көрүнгөндө жакшы байкалат. Бул узундугу 53 метрди түзсө, бийиктиги 23 метрди түзөт экен. Жана дагы өзүңүздөр көрүп тургандай кереметтүү Инжле дарыясынын бойлоп өтөт экен. Старый город Мардин. Диджле дарыясы аркылуу Мардина менен Диярбакырды байланыштырган көпүрө 1065-жылы Курд улутундагы элвилер тарабынан курулган. Бул жерге туристтер жана үйлөнүү тойдо эл көп келет. Emeviler. Көпүрөдөн сиз жергиликтүү тургундардын улуттук аспаптары менен ойногон музыкасын жандуу уга аласыз. Кичинекей оюнга тойбогон балдар кээде коштоп бийлегенди жактырат. Көпүрөнүн кире беришинде меймандар үчүн атайы бир нече тапчандар курулган. Каалоочулар тамак ашка буйрутма берип, оң көздүү көпүрөнүн жанында Диджле дарыясынын жээгинде рахаттанып, кеңири эс алсаңыз болот. Диярбакыр буудай, кунжут жана дарбызды көп өндүргөн. 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башында батышка мейис, бадам, өрүктү экспорттап турган. Ангур ичкилери жана койлору жигердүү өстүрүлүп, жүндөрүндө иштетишкен. Истанбулдан Египетке, Сирия сыяктуу башка өлкөлөргө ангур ичкилеринин жана койлорун сатып алуу үчүн соодагерлер байма-бай каттап турган. Ангур ички демекчи, айрым кафе, ресторанына барсаң, улуттук баалуулуктарын өзгөчө барктап, ангур ичкисин катытып коюшса, муздалган эттерин айнек муздаткычка асып коюшат. Албетте, мунун баары туристтерди кызыктырбай койбойт. Атадан баласына мурас катары калган шишкебекчилер да бар экен. Алар муундан уунга калтырып, ашканасын иштетип келет. Бул ашканада эң негизги тамагы оор этинен жасалган шишкебек. Ошондой эле тоок жана фарштан да жасалат. Биздин чыгармачыл жамаат бул өзгөчө шишкебекти бышыруу ыкмасын бирге байкап көрдүк. Диярбакырда эт көп желет. Бирок канчалык жеген менен ашказанның ылдам эле сиңирип кетет. Анткени ар бир тамактан соң бууга бышырылган пиязды жана айранды акысыз сунушташат. Чынында бышкан эттери табигый, кадимки кыргыздын өзгөчө нарындын эттерине даамы окшошуп кетет экен. Андыктан эттен жасалган тамактарын тамшануу менен жедик.